Европанын борборунда жайгашканына карабастан, кылымдар бою дүйнөлүк согуштардын четинде турган өлкөнү элестетсеңер, ишеничтүүлүк, сапат жана люкс менен байланышкан өлкө. Дүйнөлүк финансынын кеничтери сакталган жерде эң мыкты шоколад шедеврлери түзүлөт жана инновациялык дары-дармектер иштелип чыгат. Тарыхы жана жетишкендиктери сырдуу жана таң калыштуу фактылар менен жабылган Швейцарияга кош келиңиздер. Швейцария алтындар боюнча эң жакшы чыгарып сатышат. 1 же 2 жылда алар 86 миллиарддан ашык акчага алтын металлдарды сатышат. Бирок жакшылап карап көрсөк, бул өлкө алтын өндүрүү өлкөсү болсо да, алтындарды өздөрү чыгарбастан башка өлкөлөрдөн алат. Карап көрсөк, көпчүлүк алтындарды Швейцариядан кайсыл өлкөлөр алат? Булар Америка, Кытай, Индия, Британия, Германия жана башка өлкөлөр. Ал эми Швейцария өздөрү алтынды каерден алышат? Ошол эле өлкөлөр бирок дагы башка Перу, Буркина-Фасо, Түштүк Африкадан алат. Эгерде карап көрсөк, алтындар Швейцарияга тазаланбаган түрдө келет. Болжол менен 80 же 83 миллиардга аларды алат. Андан кийин өлкөнүн ичинде тазаланып 86 миллиарддай сатылып кетет. Швейцария алтын тазалоо боюнча лидер болуп саналат. Өлкөдө Валькамби, Памп, Аргор Герей жана Металлор сыяктуу ири кайра иштетип чыгуучу компаниялар бар. Бул компаниялар дүйнө боюнча 70% ээлешет. Ошентип өзүнүн алтын кендеринин жоктугуна карабастан, Швейцария өзүнүн кайра иштетүү компанияларын, технологияларын өнүккөн соода жана сактоонун ишенимдүү шарттарынан улам дүйнөлүк рынокто негизги ролдорду ойнойт. Экинчи дүйнөлүк согуш учурунда Гитлер Европадагы кошуна өлкөлөргө кол салып, андан тышкары СССРге кол салат. Ал эми Япония менен Америка согуш болуп жаткан учурда Германияга курал-жарактар жактан жардам керек болот. Ошол мезгилдеги нейтралдуу өлкө Швейцариядан жардам сурашат. Бирок Гитлер Швейцария менен соода кылуунун ордуна басып деле алса болот болчу. Мисалы үчүн Францияга окшоп. Бирок билесиздер, Швейцария бул тоолуу өлкө. Географиялык жайгашуусу абдан жакшы болгондуктан алар өздөрүнүн чек араларына тоолор жака жашырып эвакуацияларды коюп чыгышат. Ал эми ошол эле жерге канча деген жоокерлерди, дарыгерлерди коюшуп коргонушат. Германия Швейцарияга кирип келсе деле, Швейцариядагылар тоолор жака качышып, алардын аскерлерин өлтүрө беришмек. Ошол себептен Германия өздөрүнүн жоокерлерин ойлошуп, Швейцария менен соода кылууну чечишет. Азыр болсо Швейцария эмнелерди чыгарарын карап көрөлү. Буга чейин айткандай эле, биринчиси бул алтын. Андан башка дагы эмне чыгарат? Албетте бул шоколад. Биринчи жолу 17-кылымда Швейцарияга киргизилген. Ошол күндөрдө ал аристократтар үчүн гана жеткиликтүү люкс продукт болгон. Ошондо ар ким эле шоколад жей алчу эмес. Ал эми азыркы учурда дүйнө боюнча эң жакшы деген шоколаддарды чыгарган Швейцария өлкөсү. Анын ичиндеги эң популярдуу компания Nestlé. Компания биринчи продукту бул балдарга арналган сгущенка болгон. Ошентип убакыттын өтүшү менен бул компания азыр бир гана шоколад эмес, суусундук дагы, тамак аш дагы чыгарып жаткан учуру. Сыр. Швейцариялык сыр жогорку сапаты, уникалдуу даамы жана салттуу өндүрүш ыкмалары менен белгилүү. Швейцария орто кылымдарга таандык эле сыр өндүрүү боюнча бай тарыхы бар. Муундан муунга өткөн салттуу ыкмалар дагы деле сырдын уникалдуу сортторун түзүүгө колдонулат. Швейцария сырдын көптөгөн сортторун өндүрөт. Мисалы үчүн Эмменталь жаңгак даамы жана чоң тешиктери менен жасалат.
груер, татаал таттуу жаңгак тамы, раклетте ошол эле аттагы эриген тамак үчүн популярдуу. Швейцар сыры жогорку сапаттагы сорттордун ар түрдүүлүгү жана бай каада салттарынан улам дүйнөлүк рыноктун алдыңкы орунда ээлейт. Салт менен инновацияны айкалышкан швейцар сырынын жогорку сапаты жана эң сонун даамдын символу болуп калууга мүмкүндүк берет. Элестетсеңер, кичинекей механизмде ар бир кыймыл так жана ар бир деталь укмуштуудай камкордук жана кол өнөрчүлүк менен түзүлгөн. Бул жөн гана убакытты өлчөө куралы эмес, кадыр-барктын, ишеничтүүлүктүн жана өнөрдүн символу. Убакыт эң баалуу ресурс болуп эсептелинет. Швейцариялык сааттардын дүйнө жүзү боюнча адамдардын жүрөгүн эмне үчүн өзгөчө орун ээлегенин билип алалы. Швейцарияда саат өндүрүү 16-кылымда Хюгенет качкандары Женевага өз жөндөмдүүлүктөрүн алып келгенде башталган. Көп өтпөй Швейцария, айрыкча Женева жана Нойчатель шаарларында күзөт жүргүзүү борборунда айланган. Кылымдар бою швейцариялык күзөтчүлөр убакытты көрсөтүп эле койбостон, тактыгына жана сулуулугуна кубанган бөлүктөрдү жаратып, жөндөмдүүлүктөрүн жеткиришкен. Швейцария сааттары теңдешсиз, сапаты жана тактыгы менен белгилүү. Мастер күзөтчүлөр алардын туруктуулугу жана ишенимдүүлүгү менен белгилүү механикалык жана кварц сааттарды түзүү үчүн мыкты материалдарды жана эң өнүккөн технологияларды колдонушат. Ал эми белгилүү болгон саат брендтер булар: Rolex, люкс жана статус символу менен белгилүү; Patek Philippe, татаал механизмдери жана жаркыраган дизайн менен белгилүү; Omega, космос миссиялары жана Олимпиада оюндарына катышкандыгы менен белгилүү; Tag Heuer, спорт жана активдүү жашоо мүнөзү менен белгилүү; Swatch, алардын ар түрдүү үлгүлөрү менен белгилүү жеткиликтүү жана стилдүү сааттар болуп эсептелинет. Швейцар сааттар убакытты өлчөө үчүн так курал гана эмес, маданияттын жана тарыхтын маанилүү элементи болуп саналат. Алар көп учурда мураскорлор жана статус символдору катары муундан муунга өтүшөт. Швейцарияны ойлонгондо биз эң сонун сааттарды, шоколад жана жаратылыш символдорун ойлонобуз. Бирок Швейцариянын да фармацевт боюнча дүйнөлүк лидер экенин билесиңерби? Ар дайым мыкты болууга умтулган өлкө катары Швейцария сапат жана инновациялар принциптери менен семинарларда, лабораторияларды өткөрүп, ар кандай мыкты деген дары-дармектерди чыгарышат. Швейцариядагы фармацевт өнөр жайы 19-кылымга таандык бай тарыхы бар. Башында көптөгөн швейцариялык компаниялар идиштерди жана химиялык заттарды өндүрүштү. Бирок көп өтпөй дары-дармектерди иштеп чыгууга өтүштү. Бул трансформацияга киришкен биринчи компаниялардын бири болуп Сиба болгон. Ал кийинчерээк Novartis түзүү үчүн башка компаниялар менен бириктилген. Бүгүнкү күндө Швейцариядагы дүйнөдөгү эң ири жана белгилүү болгон фармацевттер бар. Биринчиси бул Novartis. 1996-жылы Сиба Гейги менен Сандостун биригүүсү менен түзүлгөн компания. Экинчиси бул Roche. 1896-жылы негизделген. Roche дары-дармек жана диагностика боюнча адистешкен. Швейцариянын фармацевт компаниялары изилдөөлөргө жана иштеп чыгууларга олуттуу инвесторлор менен белгилүү. Бул компаниялар жаңы препараттарды табууга жана учурдагы жакшыртууга жыл сайын миллиарддаган долларды коротушат. Мисалы Novartis менен Roche рак, жүрөк ооруларын жана сейрек кездешүүчү ооруларды дарылоо үчүн ар кандай дары-дармектерди чыгарып активдүү иштеп чыгууда. Швейцария бай тарыхы, уникалдуу каада салттары жана бири-бири менен шайкеш келбеген кол өнөрчүлүккө ээ болгон өлкө болуп саналат. Бул анын ишмердүүлүгүнүн ар бир чөйрөсүндө айкын көрүнүп турат. Шоколад, алтын, сыр, саат, фармацевт жана Швейцария
нейтралдуу экенин билдик. Өлкөгө глобалдык кагылышуулардан алыс болууга жана өнүктүрүүгө, инновацияларга жана жарандардын жашоо деңгээлин сактоого басым жасоого мүмкүндүк берген саясат жөнүндө билдик. Швейцария бул жашоонун баардык тармактарында сапатка болгон берилгендиги жана мыктылыгы менен шыктандырган өлкө. Биз швейцариялыктардан көп нерсени үйрөнө алабыз. Тырышчактыкты, туруктуулукту, майда чүйдөсүнө чейин көңүл буруу жана инновацияларга болгон каалоо. Швейцариянын ийгилик баяны сиз үчүн өз бийиктигиңизге жетүүгө түрткү болсун. Үйрөнгүлө, иштеп чыккыла, эң жакшысы умтулуп, андан кийин кыялдарыңызга жеткенге аракет кылыңыздар.